6 бап. Жер бетинде адамдар көбөйө баштаганда алардан кыздар төрөлдү. Кудайдын уулдары адамдардын кыздары чырайлуу экенин көрүп, ар бири өзүнүн тандаганын аялдыкка ала баштады. Ошондо Теңир адамдар менин рухумду түбөлүккө тоотпой жүрө беришпейт, анткени алар адам. Алардын жашы 120 жыл болсун деди. Ошол кезде жер бетинде алп адамдар болгон. Айрыкча Кудайдын уулдары адамдардын кыздарына жакындашканда алар төрөп, алп адамдар көбөйгөн. Алар күчтүү, эзелтен эле атактуу адамдар болушкан. Теңир жер бетиндеги адамдардын абдан бузулганын, алардын баардык ойлору, жүрөгүндөгү каалоолору ар убакта жамандык экенин көрдү. Ошондо Теңир жер бетине адамды жаратканына өкүнүп, өз ичинен өтө кайгырды. Анан Теңир мындай деди: мен өзүм жараткан адамдарды жер бетинен жок кылам. Адамдан тартып малга чейин жерде сууда жашоочу жаныбарларды, асмандагы канаттууларды жок кылам. Анткени мен аларды жаратканыма өкүнүп жатам. Нух болсо Теңирдин алдында ырайым тапты. Нухтун жашоосу мындай эле. Нух өз замандаштарынын ичинен адил, кемчиликсиз адам болгон. Нух Кудайдын алдында түз жүргөн. Нухтун Шем, Хам, Жепет деген 3 уулу болгон. Бирок жер бети Кудайдын көз алдында бузулуп, жаман иштерге толуп кетти. Кудай жерге көз жиберип караса, жер абдан бузулуптур. Жердеги ар бир жан бузулуптур. Ошондо Кудай Нухка мындай деди: менин алдымда ар бир жандын күнү бүттү, анткени жер бети алардын жаман иштерине толуп кетти. Эми мен аларды жер бетинен жок кылам. Сен өзүңө гофер жыгачынан туюк кеме жаса. Кеменин ичин бөлүктөргө бөлүп, ичи тышын чайыр менен капта. Сен аны мындай жаса: кеменин узундугу 300 чыканак, туурасы 50 чыканак, ал эми бийиктиги 30 чыканак болсун. Кеменин жогору жагын оюп, 1 чыканак терезе чыгар. Капталына эшик жаза. Ичин 3 кабат кылып кур. Эми мен асман астындагы өмүр деми бар тирүү жандын баарын жер бетинен жок кылыш үчүн топон суу каптатам. Жер бетиндегинин баардыгы өмүрүнөн ажырайт. Бирок мен сени менен келишим түзөм. Кемеге сени менен кошо уулдарың, аялың жана уулдарыңдын аялдары кирсин. Ошондой эле сени менен бирге тирүү калыш үчүн кемеге баардык жаныбарлардан эркек ургаачы кылып түгөйлөп киргиз. Тирүү калыш үчүн канаттуулардын түр-түрүнөн, малдардын түр-түрүнөн, жерде сууда жашоочу жаныбарлардын түр-түрүнөн түгөйү менен киргиз. Анан өзүңө жегенге жарактуу ар кандай азыктан жыйып ал. Ал сага да, аларга да азык болот. Нух баардыгын жасады. Кудай кандай буйруса, ал так ошондой жасады. 6 бөлүм. Адилеттүү иштериңерди адамдарга көрүнүш үчүн кылуудан сак болгула. Болбосо асмандагы атаңардан сыйлык албайсыңар. Ошондуктан кайыр берип жатканыңда элге жарыялаш үчүн сурнай тартпа. 200 адамдар элден атак алыш үчүн синагогаларда, көчөлөрдө ушундай кылышат. Силерге чындыкты айтып коеюн, алар өз сыйлыгын алышты. Ал эми сен кайыр берип жатканыңда оң колуң сол колуңдун эмне кылып жатканын билбесин. Кайырды жашыруун бер. Жашыруун кылынганын көргөн атаң сага тиешелүүнү ачык эле берет. 200-дүлөргө окшоп сыйынбагын. Алар адамдарга көрүнүш үчүн синагогаларда жана көчөлөрдүн бурч-бурчтарында туруп алып сыйынганды жакшы көрүшөт. Силерге чындыкты айтып коеюн, алар өз сыйлыгын алышты. Ал эми сен сыйынаарда бөлмөңө кирип эшигиңди жап да, көрүнбөгөн атаңа сыйын. Жашыруун сыйынганыңды көргөн атаң сага тиешелүүнү ачык эле берет. Бутпарастарга окшоп ашык сөздөрдү айтып сыйынбагыла. Себеби алар көп сүйлөсөк сыйынуубуз угулат деп ойлошот. Ошондуктан алардай болбогула. Анткени эмнеге муктаж экениңерди атаңар сурайы элегиңерди эле билет. Силер болсо мындай сыйынгыла: асмандагы атабыз, сенин ысмың ыйык тутулсун. Сенин патшачылыгың келсин. Асмандагыдай эле жерде да сенин эркиң аткарылсын. Бизге күнүмдүк наныбызды бер. Бизге жамандык кылгандарды кечиргенибиздей, сен да биздин күнөөлөрүбүздү кечире көр. Азгырлыушубузга жол бербе. Бизди жамандыктан сакта. Анткени патшачылык да, күч да, даңк да түбөлүккө сага таандык. Амин. Эгерде силер башкалардын күнөөлөрүн кечирсеңер, анда асмандагы атаңар да силерди кечирет. Эгерде башкалардын күнөөлөрүн кечирбесеңер, анда атаңар да силердин күнөөлөрүңөрдү кечирбейт. Ошондой эле орозо кармаганыңарда 200-дүлөргө окшоп кабагыңарды салбагыла. Алар өздөрүнүн орозо кармап жатканын адамдарга көрсөтүш үчүн кабагын бүркөп алышат. Силерге чындыкты айтып коеюн, алар өз сыйлыгын алышты. Ошентип сен өзүңдүн орозо кармап жатканыңды адамдарга эмес, көрүнбөгөн атаңа көрсөтүш үчүн башыңды майлап бетиңди жуу, жашыруун орозо кармаганыңды көргөн атаң сага тиешелүүнү ачык эле берет.
Жер үстүндө байлык жыйнабагыла. Жерде аларды күбө жейт, датпасат. Уурлар үйдүн түбүн казып кирип уурдап кетишет. Андан көрө байлыкты асманга жыйнагыла. Асманда аларды күбө жебейт, датпаспайт. Уурлар үйдүн түбүн казып киришпейт да уурдап кетишпейт. Байлыгыңар кайсы жерде болсо, жүрөгүңөр да ошол жерде болот. Дененин чырагы көз. Эгерде көзүң таза болсо, анда бүт денең жарык болот. Эгерде көзүң жаман болсо, анда бүт денең караңгы болот. Эгерде сендеги жарык караңгы болсо, анда ал кандай коркунучтуу караңгылык. Эч ким эки кожоюнга кул боло албайт. Бирин жаман көрүп, бирин жакшы көрөт. Бирине жан дили менен берилип, экинчисин барк албайт. Бир эле учурда Кудайга да, байлыкка да кызмат кыла албайсыңар. Ошондуктан силерге айтарым, эмне ичип, эмне жейбиз деп, жаныңар үчүн, эмне кийебиз деп, денеңер үчүн түйшүк тартпагыла. Тамакка караганда жан, кийимге караганда дене кымбат эмеспи? Асмандагы канаттууларды карагылачы, алар эгин экпейт, оруп жыйбайт, кампага жыйнабайт. Бирок асмандагы атаңар аларды азыктандырат. Алардан силер канча эсе артыксыңар. Кимиңер түйшүк тартуу менен боюңарды бир чыканак өстүрө аласыңар. Кийим үчүн эмнеге түйшүк тартасыңар? Талаадагы лилия гүлдөрүнүн кантип өсүп жатканын карагылачы. Алар эмгектенбейт, жиби ирибейт. Бирок силерге айтып коеюн, атүгүл атак даңктуу Сулайман да булардын бириндей кийинген эмес. Бүгүн талаада өсүп турган, эртең болсо отко ыргытыла турган чөптү Кудай ушундай кийиндирсе, силерди алардан артык кийиндирбейби? Ишеними аздар. Ошондуктан эмне жейбиз, эмне чебиз, же эмне кийебиз деп түйшүк тартпагыла. Анткени бутпарастар булардын баары үчүн түйшүк тартышат. Ал эми силердин ушунун баарына муктаж экениңерди асмандагы атаңар билет. Баарынан мурда Кудайдын падышачылыгын жана адилеттигин издегиле. Ошондо мунун баары силерге кошулуп берилет. Ошондуктан эртеңки күн үчүн түйшүк тартпагыла. Эртеңки күн өз үчүн өзү түйшүк тартат. Ар бир күндүн өз түйшүгү өзүнө жетиштүү. 6 бөлүм. Ошондо Дарий падыша Бабылдагы казынадагы китеп сактагычтан ал буйрукту табууга буйрук кылды. Мадай дубанындагы Ахмета сарайынан бир түрмөк китеп табылды. Анда мындай деп жазылган экен: эстетүү үчүн Кореш падышанын падышачылыгынын 1-жылында Иерусалимдеги Кудай үйү тууралуу Кореш падыша мындай буйрук берген: курмандык чалына турган жай Кудай үйү курулсун. Ал үчүн бекем пайдубал орнотулсун. Анын бийиктиги 60 чыканак, туурасы 60 чыканак болсун. Чоң таштардан 3 катар, жыгач устундардан 1 катар коюлсун. Каражат падыша үйүнөн берилсин. Иерусалимдеги ибадатканадан Небухаднецар Бабылга алып кеткен Кудай үйүндөгү алтындан, күмүштөн жасалган идиштер кайрадан Иерусалимдеги ибадатканага жеткирилип, ар бири Кудай үйүндөгү өз ордуна коюлсун. Ошондуктан Дариянын нар көзүндөгү дуван башчы Татнай жана Шетар-Бознай, Дариянын нар көзүндөгү жолдошторуңар апар саткалыктар менен кошо ал жерден кеткиле. Кудай үйүндөгү жумуштарды токтотпогула. Жүйүттөрдүн дуван башчысы менен жүйүт аксакалдары Кудайдын бул үйүн өз ордуна кайрадан курушсун. Кудайдын үйүн куруп жаткан жүйүт аксакалдарына мындай жардам берүүнү буйрук кылам. Атап айтканда, падышанын мал мүлкүнөн, Дариянын нар көзүнөн түшкөн алык салыктан тезинен алып, иш токтобош үчүн ошол адамдарга бергиле. Канча керек болсо, асмандагы Кудайга арналган бүтүндөй өртөлүүчү курмандыкка букачардан болобу, койлордон же козудан болобу, ошондой эле Иерусалимдин ыйык кызмат кылуучулары кандай айтса, буудай, туз, шарап, май болобу, эмне керек болсо күн сайын үзгүлтүксүз берилсин. Алар асмандагы Кудайга жаккан курмандык чалып, падышанын жана анын балдарынын өмүрү үчүн сыйынышсын. Мен мындай буйрук берем: ким бул көрсөтмөнү бузса, анда анын үйүнүн устунун сууруп, ал устунга ээсин керип таштасын. Үйү болсо уратылсын. Кудайдын аты турган Иерусалимдеги Кудайдын ыйык үйүнө суук колун салып, зыян келтире турган ар кандай элдерди да, алардын падышаларын да Кудай жок кылсын деп мен, Дарий, бул буйрукту бердим. Бул буйрук так аткарылсын. Ошондо Дариянын нар көзүндөгү дуван башчы Татнай, Шетар-Бознай жана алардын жолдоштору Дарий кандай буйруса так ошондой аткарышты. Акай пайгамбар менен Ыданын уулу Захариянын пайгамбарчылыгы боюнча жүйүт аксакалдары курулушту улантып, чоң ийгиликке жетишти. Исраил Кудайынын эрки менен Персия падышалары Корештин, Дарийдин, Артакшаштанын буйругу менен алар курулушту бүткөрүштү. Ал үй Адар айынын 3-күнү Дарийдин падышачылыгынын 6-жылында курулуп бүттү. Исраил уулдары, ыйык кызмат кылуучулар, лебилер, туткундан келген башка кишилер Кудайдын бул үйүн кубаныч менен ыйыкташты. Кудайдын бул үйүн ыйыктаган учурда
100 букачар, 200 кой, 400 козу Ысрайыл уруусунун санына жараша бардык Ысрайылдын күнөөсү үчүн 12 теке курмандыкка чалышты. Мусанын китебинде жазылгандай, Иерусалимдеги Кудайдын үйүнө кызмат кылууга ыйык кызмат кылуучуларды тобу боюнча лебилерди кезеги боюнча ордундарында коюшту. 1-айдын 14-күнү туткундан кайткандар Пасах майрамын өткөрүштү. Анткени ыйык кызмат кылуучулар менен лебилердин бири калбай тазаланышты. Туткундан кайткандардын бардыгы үчүн ыйык кызмат кылуучу бир туугандары үчүн жана өздөрү үчүн Пасах майрамына арналган козуларды союшту. Туткунду алып кетип кайра кайтып келген Ысрайыл уулдары да Пасах тамагынан жешти. Ошондой эле Ысрайылдын Кудай теңирине кайрылып туруш үчүн башка элдердин тазалангандарынын баары жешти. Алар ачыткысыз нан майрамын 7 күн кубаныч менен өткөрүштү. Анткени Кудай аларды кубантып, Ысрайылдын Кудай теңиринин үйүн курууда күч кубат бериш үчүн аларга Ашур падышасынын жүрөгүн бурду. 6-бөлүм. Ошол күндөрү шакирттер көбөйө баштаганда бутпарас өлкөлөрдө жашаган эллинистерде еврейлерге каршы нааразычылык пайда болду. Анткени күнүмдүк тамак аш бөлүнүп берилгенде алардын жесирлери эске алынбай калып жаткан эле. Ошондо 12 элчи бардык шакирттерди чогултуп алып мындай дешти: Кудайдын сөзүн таратуу ишин таштап коюп, тамак бөлүштүрүп жүргөнүбүз жакшы эмес. Ошондуктан бир туугандар элдин ишенимине ээ болгон, ыйык рухка толгон жана акылдуу 7 адамды араңардан тандагыла. Бул кызматты ошолорго тапшыралы. Биз болсо дайыма сыйынууну жана Кудай сөзүн айтып кызмат кылууну уланта берели. Бул сунуш бүт жыйынга жакты. Ошентип алар ишеними бекем, ыйык рухка толгон Степан деген адамды, ошондой эле Филипти, Прохорду, Никанорду, Тимонду, Парменди жана Антиохиялык прозелит Николайды тандашты да элчилердин алдына алып келишти. Элчилер сыйынып алардын үстүнө колдорун коюшту. Кудайдын сөзү кеңири жайылып, Иерусалимде шакирттердин саны абдан көбөйүп жатты. Ыйык кызмат кылуучулардын ичинен да көптөрү Исага ишенип калышты. Ишеними бекем күчкө толгон Степан эл арасында улуу кереметтерди жана жышаандарды көрсөтүп жүрдү. Либертиндердин, Киринеялыктардын, Александриялыктардын синагогасы деп аталган синагоганын кээ бир мүчөлөрү, Киликиялыктардын жана Асиялыктардын кээ бирөөлөрү Степанга каршы чыгып, аны менен талашып тартышышты. Бирок анын акылмандык менен, рухтун күчү менен сүйлөгөн сөзүнө каршы тура алышкан жок. Ошондо алар кээ бир адамдарга биз анын Мусага каршы сүйлөгөнүн Кудайга акарат келтирген уктук деп айткыла деп үйрөтүп коюшту. Алар элди, аксакалдарды жана мыйзам окутуучуларды тукурушту да Степанды кармап Синедрионго алып келишти. Анан жалган жалаа жабуучулардын алдына чыгарышты. Алар бул адам ушул ыйык жайга жана мыйзамга каршы сүйлөгөнүн токтотпой жатат. Анткени биз анын Назареттик Иса бул жайды талкалап, Мусанын бизге калтырган салттарын өзгөртөт деп айтканын уктук деп айтышты. Ошондо Синедриондо отургандардын бардыгы Степанды тигиле карап калышты. Анын жүзү периштенин жүзүндөй жаркырап турган эле.